Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу замандаштар, КТРК Спорт телеканалында Арена телеберүүсү түз эфирде өз эфирлерин дагы баштап отурган чагы. Бүгүн болсо кезектеги мына ушул түз эфирдеги чыгарылышыбызды дагы баштап отурган чагыбыз жана куттуу студиябызда бүгүн жаш спортчулар мына ушул мекенибиздин, өлкөбүздүн чыныгы, келечек мууну келип отурган чагы. Демек, мына ушул жигиттер менен мына ушул кыргыздын асабасын бийик көкөлөтүп желбирете турган жигиттер менен анда эмесе четинен таанышып алалы. Бүгүн болсо Грек-Римдин өкүлдөр келип отурушат, спортчулар. Анда эмесе ассаламу алейкум, саламатсыңарбы, кандай келип алдыңыздар? Таанышып өтөлү, дароо эле өспүрүмдөр арасында дүйнө биринчилигинин чемпиону, дал ушул спорт боюнча Акжол Махмудов жана ошондой эле мына ушул Грек-Рим күрөшү боюнча өспүрүмдөр арасында дүйнө биринчилигинин коло медалынын ээси Нусупбек Топчубаев. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Анда дароо эле мына ушул убактыңыздарды бөлүп, алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат айтам алгач. Анан жаңылыктар кандай болуп атат? Акжол баштап берсин. Акыркы жаңылыктар, кандай жаңылыктар бар азыркы учурда? Акыркы жаңылык Өзүңдө спортто жакын эле чемпионат Кыргызстан болдум, жаштар арасында. 74 кг салмакта биринчи орун алдым. Кудай буйрса, понедельник чемпионат Азияга кетебиз. Келаткан. буйрса. Даярдыктар кандай болду? Даярдык Кудай буйрса жакшы болду. Сборго барып келдик көлдө. Азыр да сбордо жүрөбүз. Буйрса, демек даярдык азырынча өзүнүн жолунда кетип бараткан турат. Даярдык сонун. Жакшы. Ал эми Нусупбек айтсаң, сенде кандай жаңылыктар бар азыркы учурда? Бизде азыр жаңылыктар аз, биз тренер кылып атабыз, буюрса даярданып атабыз. Кудай буюрса 30-июлда чемпионат мириге барабыз. Финляндияда өтөт ал. Буюрса ошол жака даярданып атабыз азыр. Аракет кылып атабыз. Жакшы экен. Буюрса, игиликтерди каалайбыз алгач сиздерге. Кадырман замандаштар 65-66-39 номуруна түз байланышта мына ушул биздин жигиттерге дагы суроолор болсо кызыктырган, анда узатсаңыздар болот, түз эфирде кабыл алабыз. Ал эми сөз башынан болсун. Алгач сиздер менен жакындан таанышалы, сиздерди көрүп аткан экрандан, көгүлтүр экрандан көрүп аткан кыргыз эли дагы сиздер менен таанышсын дегендей, бул кандай мырзалар, кандай жигиттер, кыргыздын чыныгы спорттун келечектери тууралуу сиздер менен таанышып алсын. Акжол баштап берсин, өзүң жөнүндө айтып бер. Каяктан болосуң, кайсы жерде төлөнүң эле, анан спортко ким алып келди мына ушул башынан баштап? Махмудов Акжол аты жөн. 1999 жыл колум. Ош областында Араван районунда төрөлүп, Бишкекке биринчи класста келгем. Атам ошо как раз Канат Бегалиевдер Олимпиададан чемпион призер болгондо, атам ошо спортко кызыгышы башталып, спортко атам алып келген. Бирок спортту Оштон баштагам биринчи. Анан бияка келип, 6-класста Фокко келип Жеңишагай калгам, Сатыбалдиев Жеңишагай. Ошол жактан тренировка кылып, азыр 8-класстан спортшколго тапшырып, Ахмедов Майрем агайда тренер. Демек, спорттук даңгыр жолуң мына ушундай башталган, Ал эми эмне үчүн мына ушул спортту, күрөштү Грек-Рим анын ичинен тандап алдың? Ошол эле учурда бизде баягы дүйнөдө көп эле өнүгүп калган, дагы мындан сырткары өз даңгыр жолун таап алган, ошол эле футболду алалы, башка спортту алсак болот да. Эмне себептен сени ушул спорт кызыктырды? Негизи мен бул спортко кызыгып келген эмесмин. Атам кызыгыш болгон да. Биринчи класста эчтекени эле түшүнбөйсүң. Атам өзү кызыгып, ошо Канат Бегалиевдер, Руслан Түмөнбаевдер көрүп, толкунданып, менин балам да ушундай чемпион болот деп, өзү жетелеп, мен өзүм берип турган агам бар, Сыймык деген. Экөөбүздү алып келип, экөөбүз ойноп жүрчү, күрөшүп. 5-6 класска чейин ойноп жүрдүк. Анан уже 6-класстан уже почти серьезно баштадым да. Демек, бул спортко келип калышыңа атаңдын салымы аябай чоң турбайбы? Ал эми үй бүлөңдө спорт менен машыккан, же болбосо атаң же бир туугандарың спорт менен машыгышабы? Үй бүлөдө 5 бир тууганмын. 2 карындашым бар, анан 2 байкем бар. 2 байкем тең спортко катышат, үчөөбүз тең Грек-Рим күрөштүндө. Эң улуу байкем Махмудов Бексултан, анын результаттары жакшы. Ошол мага түрткү берип, өз тоже алда призер мира Азиядан коло медаль алган. Демек, спорттук үй бүлөдөн турбайсың. Жакшы экен. Нусупбек, сен менен таанышалы, кайсы жерден болосуң, спортко ким алып келди, эмне себептен бул спорттун түрү? Мен негизи спортко атам алып келген. Мен атам мындай спортту жакшы көрөт, спорттун фанаты. Мен негизи спортту 5 жашыман баштагам. Башында мен жюдоист болчумун. Жюдодо 5 жыл машыгып, анан 7-чи класста спорт школого тапшыргам. Спорт школого тапшырып, мен биринчи тренерим Сатыбалдиев Жеңишагай. Акжол экөөбүздүн тренерибиз бир.
Анан экинчи тренерим болуп Мамбетов Ратбек агай. Ошонун колуна келгем. Ошо Ратагай карап, Ратагай өстүрүп ошонткен. Анан мен негизи кичинекейимден эле мага мындай спорт жакчы да. Особенно күрөштү билбейм, бирок мен гимнастика ошолор мага жакчы, футбол. Анан ошентип мен 2011-жылы уже мындай кызыгып күрөш аябай жагып баштадым. Анан мен чемпионат Кыргызстандан күрөштүм. Чемпионат Кыргызстандан экинчи болуп калгам. Анан ошондо анда мен жаш болчумун, 15 жаш болчумун. 15 жашымда чемпионат мириге баргам Венгрияга. Анда биринчи мелдеште грузиндик балбанга утулуп калгам 2-1 эсебинде. Анан Училовкада ирандык балбан күрөшүп, аны 8-0 эсебинде уткам. Анан 3-чү места күрөшүп атып, армяндык балбанга 5-4 эсебинде утулуп калгам. Ошондо мага мындай кандай десем, ошол эң биринчи чемпионат бир мага жаман түрткү болгон да. Түрткү болуп, ошонун себебинен эле азыр жүрөт баш кейкмин. Ошентип ойлойм. Жакшы экен. Чындыгын айтканда азыр мына ушул өзүңөрдүн жаш курагыңарга карабастан мына ушундай жакшы ийгиликтерди өзүңөр үчүн гана эмес, өзүңүздөрдүн баягы үй бүлөңүздөр үчүн эмес, Кыргызстандын деңгээлинде баягы Кыргызстандын желегин бийик желбиреткен мырзаларга айланып отурасыңар да азыркы күндөчү. Бул чындыгында абдан чоң сыймык. Мен да жеке азыр өзүм да сыймыктанып отурам силердин жеңишиңерди, мына ушундай утушуңарды, медальдарыңарды карап. Сөзсүз түрдө анан алгачкы спорттогу ийгиликтериңер тууралуу айтып берсеңер. Ак жолдон баштайлы. Эң алгачкы чемпионатын качан болгон, эң алгачкы алтын медаль, биринчи орун кайсы жерде болду эле? Кичинекей соревнованияларбы же? Эң биринчиси баягы кандай болгон күндө дагы эсте калат го. Ошолдун тууралуу айтып берсең. Эң эле эсте калган 6-класста эсимде бар да, жеңиш айда кылып жүргөндө. Ахмедов Дүйсенкул деген турнир болот. Кадеттер арасында эң чоң турнир да. Ошол турнирде вес кубат болчу да. Вес кубалбай калгам. Кубалбай 36-га түшүп, анан 36-тан күрөшүп 3-чү месте болгом, бирок ошол эсте калганда чоң турнир болчу аябай. 33 вес кубат, 36-та күрөшүп, ошол турнирден 3 болгом. Жакшы экен. Али мен Усбек, жогоруда өзүң да айтып калдың, эми ошону дагы толуктап айтып берсең. Ошо анан Венгриядан 5-чи болуп калгам, дүйнө чемпионатынан. Анан ошондон кийин мага ошол аябай түрткү болду. Ошондон кийин мындай мотивация болуп, тренировкага тренировкаларым келип, мындай жаш болуп, чоң өлкөдө жүрсөң мындай башка ощущение болот экен да. Мындай сонун экен, сөздөрү менен словами не описать. Анан ошо 2012-жылы кайрадан чемпионат Кыргызстанда күрөшкөм, чемпионат Кыргызстанда уткам 42 килограммды. Анан бизде ошондо как раз чемпионат Азия бизде Бишкекте болгон. Бирок анда мен 7-чи эле орунду ээлеп калгам. Ошондо болгон. Жакшы экен. Ал эми силер үчүн эң оор ушуга чейинки баягы спорттук карьераңарда эң оор деген беттеш кайсыл болду эле? Эң оор күрөш сеники боюнча? Меники эң оор күрөш. Эң кыйыны сен үчүн? Бизде мисалы үчүн күрөш деле кыйын деле эмес, эң главный вес кубган кыйын болот да, ошол аябай чоң проблема. Мен мисалы үчүн быйыл весим 65 кг болчу, мен 55 кг куудум, 10 кг вес куудум. Ама ошол эле аябай кыйын болду вес кубганчы. Анан калгандарын калгандары өз иш жүзүндө. Ошондой эле. Ал эми айтсаң дагы мына ушул сенде ушундай нерселер болобу? Мисалы, эң кыйын беттеш болду, эң кыйын ушул баягы күрөш аябай кыйын болду деген жагдайлар болобу сенде? Менде болду, мына былтыр кадетте күрөшүп жүргөндө 69-да Гуревич деген Москвада турнир болот. Ошол жактан Казакстан балбаны менен күрөшүп деп 6-7 болуп уткам. Былтыр эң эле кыйын схватка ошол болду да. Калгандары жакшы эле күрөштүм. Жакшы эле ийгиликтүү болду калгандар. Жакшы экен. Ал эми мына экөөңүздөр тең дүйнө биринчилигине барып келгенсиздер. Мына ушул эми сөзсүз түрдө бул чемпионат тууралуу, күрөш тууралуу, атаандаштар тууралуу бир аздан соң сүйлөшөбүз. Бирок ага карабастан Кыргызстандын деңгээли, анан мына ушул дүйнө чемпионатын көрүп, дагы бир катар эл аралык чемпионаттарды, мелдештерди көрүп келдиңиздер. Эми Кыргызстан менен алардын башка спортчуларды салыштырып келгенде кандай өзгөчөлүктөр, айырмачылыктар бар экен? Башка спортсмендер менен, биздин спортсмендердин. Негизи бирок чынын айтканда биздин спортчуларды караса, биздин спортчулар абдан күчтүү. Мындай кандай десем, дух жактан күчтүү болуш керек деп ойлойм да. Бизди мисалы үчүн кадет менен молодежьту чынын айтканда кыйратып эле карабайт. Орточо эле карайт. Биздин бирок кыргыз спортчулар аябай күчтүү.
алардын деңгээли биздики менен мисалы үчүн грузиндер менен кыргыздардыкы почти бирдей эле да. Грузиндердин, иранецтердин мен ошентип ойлойм. Сенин оюңча кайсыл өлкөнүн спортчулары Кыргызстанга салыштырмалуу күчтүү же болбосо алар менен салыштырганда Кыргызстандын деңгээли кандай? Акчол. Например, ошо россиянецтер менен салыштырганда бизде деле ошондой таланттуу балдар бар. Россиянецтерди күрөшкөн, алардан деле күчтүү күрөшсөк болот да, бизде колдоо жок да бир аз. Болгону колдоо. Ошо колдоо. Жакшы экен. Ал эми колдоодон сырткары дагы кандай өзгөчөлүктөр айырмалап турушу мүмкүн дагы спортчу? Мисалы, ирандыктарды дагы мына ушул греко-римде деги эле күрөштө жаатында абдан күчтүү деп айтышат, орустарды айтышат, ошол эле мына ушул кавказдыктарды айтып келебиз. Алардан биздин эмне айырмасы бар? Сенин оюңча, жеке пикириңде. Аларда, например, Россияда бир весте 10 фаворит бар да, конкуренция көп. Бизде взрослыйга чыкканда уже 2 конкурент болот ашып барса. Экөөнү эки жакка бөлүп коет, экөө чыгат. Жакшы, демек атаандаштык конкуренция болуш керек. Конкуренция болуш үчүн колдоо болуш керек. Жакшы экен. Ал эми өзгөртүн молодежьтон чыккандан кийин эле уже болбойт экен деп чыдап коюп балдар. Өзүңдүн мына ушул Кыргызстандагы атаандаштарың жөнүндө айтып берчи. Өзүңдүн салмагыңда сен менен теңдүү атаандаштарың, негизги атаандаштарың ким? Быйылкы атаандаштарым өзүм байкем болуп калдым финалдан. Жакын жүргөн, мага кичинекейимде үйрөтүп жүргөн Адилет деген байкем бар. Ошо менен финалга чыктык экөөбүз. Кыргызстан чемпионатында. Основной эле ошол болду, калганы менен жеңилбебиз, ошо менен 4-2 болуп бир аз кыйналып. Жакшы экен. Ал эми сага теңдели турган Кыргызстанда атаандаш бар деп эсептейсиңби? Ооба, бизде мыкты спортчулар аябай көп. Жакшы даярданыш керек, анан ошондо ойлойм, буюрса баарын утабыз деп. Жакшы экен. Анда эмесе биз болсо мына ушул Сербияда өткөн тууралуу, чемпионат тууралуу да сурагым келип атат. Ошол чемпионат тууралуу, атаандаштар тууралуу, өлкө тууралуу, дээрлик бардык чемпионат тууралуу айтып берсең. Негизи 2013 жыл мен үчүн ийгиликтүү эле жыл болду. Биз Сербияга аябай жакшы даярдандык. Биз 4 сбор көрдүк көлдө. Аябай жакшы машыктык, агайлар баарыбыз биздин ошибкаларды оңдоду. Меники эң главный ошо вес кууганда эле проблема болду. Анда да Сербияга да 6 килограмм вес куугам. Вес кууп, вес эле баарын жакшы куудук, кийин веске өчтүк. Вестен кийин эртеси уже күрөш башталды. Биринчи схваткада мен израилдик балбанды уттум. 14-7 эсебинде. Анан экинчисинде өзүмдүн дос балам, мурда кичекейден бери шоу күрөшүп жүргөнбүз, украинский. Жамбаш чабып түшөгө баса албай калдым. Анан ошондон кийин уже ашык болуп кетти. Ошого утулуп калдым 1/4. Анан Училовкада сербиялык балбанды 8-0 эсебинде уттум. Анан 3-чү местага казакстандык Султангали Айдос деген бала менен, ал ошондо свежий чемпионат болчу 2013 жылы. Ошо менен 9-3 эсебинде уткам. Анан негизи Сербия аябай жакшы шаар экен, мындай таза. Бирок кантсе да биздин Кыргызстанга жетпейт экен. Өзүбүздүн өлкөбүзгө. Өзүбүздүн өлкөбүз жетпейт экен. Жакшы экен. Ал эми мына ушул дүйнө биринчилигинде жаш өспүрүмдөр арасында алтын медалды багындырып отурасың. Мына ушул Грузиянын Тбилиси шаарында. Мына ушул чемпионат тууралуу айтып берсең. Атаандаштарың тууралуу, чейрек финал, жарым финал, финалдагы атаандаштар тууралуу. Чемпионат миге даярдык аябай жакшы болду. Өзүм тренерим менен, майрым менен иштешим. Жакшы алып келип берди. Жакшы даяр болуп, именно ошол күрөшкөнгө жакшы даяр болуп бардым. Биринчи эле ошол бияктан эле Азиян чемпионат Азияны уткандан кийин чемпион Европа Малхас Амаян деген бир армян күчтүү бала бар болчу. Биякта жүргөндө эле ошого настрой коюп жүргөм да, ошо менен чыгам деп. Ощущение болгондо ошо менен чыгам деп элем негедир. Бирге барып веске түштүк. Прям ал менин астымда түшкөн. Мен анын артынан эле сразу барып веске түшкөм. Экөөбүз эртеси биринчи круг чыгып калдык да. 1/8. Ал менен күрөштүк. 2-0 утуп аткан башында. Акыркы минуталарда ал менен артыма чыгып 2-2 болду. Биринчи период ошентип бүтүп калды. Экөөбүздүкү бунт болду да, жакшы эле. Чемпион Азия, чемпион Европа чыгып атат деп. Экинчи периодда чыгып 20 секунд ичинде эле кайра түшөгө баса алдым аны. Чабып, ошентип армяндык балбанды уттум. Андан кийин японец менен чыккам.
Японецти тааныбайт деле болчумун, аны мен настрой коюп, агайлар ошактан айтып, өздөрү үйрөтүп, бир аз кыйын болду, абасына көнбөй, биздин тамак аштар жок, по-любому. Климат башка аякта. Японец менен чыгып, аны менен 8-0 күрөштүм. 8-0 кылып, Заухат Беларус менен чыктым. Беларус менен да бир аз спорный болуп, аны да 8-0 кылдым. Финалда ал Азербайжан. Ал да аябай күчтүү болчу да, аны тааныйт болчумун. Чогуу күрөшүп жүргөнбүз, Иранда күрөшкөнбүз. Ал былтыр мен 58 күрөшүп жүргөндө ал 69 күрөшчү да, веси чоң болчу. Экөөбүз финалдан чыктык. Счет 5-3 болуп уттум аны. Уткан аябай толкунданып. Негизи мына ушул дүйнө чемпион болом деп башында ойлодуң беле? Барарда же болбосо негизи эле жалпы. Чемпионат Азиядан кийин өзүмө көзүм жетип калган уже. Ишеним пайда болду да, чоң. Чемпионат Азияны оңойлоп алдым. Берип койду Кудайым берме. Жакшы экен. Кадырман замандаштар, мына ушундай жаш биздин чыгаан мырзалардын дагы ийгиликтери менен дагы сиздер күбө болуп турган чагыңыздар. Анда эмесе азыр дал ушул Google экранда кыска бир ролик даярдаганбыз. Акжол Махмудов тууралуу. Анда назарыңыздарды экранга буралы.
Кадырман замандаштар, Арена телеберүүсү өз эфирин улантат. Биз болсо мына ушул куттуу студиябызда грек-рим күрөшүнүндөгү спортчулары, жаш өкүлдөрү мына ушул Акжол жана ошондой эле Нусупбек менен эфирде улантуудабыз. Жана жүрүшүбүздү уланталы мындан аркы. Эми сөз түрдө алдыда жаш болгондуктан, баягы жаңыдан мына ушул жакшы ийгиликтерди багындырып жаткандыктан, алдыдагы силердин пландарыңар чындыгында тоону жарат болуш керек, ташты жарат болуш керек. Ошол себептен силердин баягы пландарыңар жөнүндө билгим келип атат. Акжолдон баштайлы. Алдыда кандай пландарың бар? Кандай кыялдарың, кандай максаттарың бар? Мына ушул спорт жаатында сөз түрдө. Кудай буйруса, иншалла 3 күндөн кийин чемпионат Азияга кетебиз. Эң чоң план алдыда ушул. Барып чемпион Азия болуп келем деген ушул максат болуп атат да, азыр эң биринчи. Андан ары эми ар бир жыл ушундай чемпионат Азия, чемпионат мир болот. Кыргызстандан башталып. Жылда эле ушул Кыргызстанды утуп, Азия мирге катышып, эмки жыл чемпионат Азия өзүбүздө болот буйруса. Взрослый. Ошо взрослыйга катышып калсам деген чоң максатым бар. Андан ары 2020 чемпионат мира, Олимпийские игры 20-жылга чейин. Буюрса олимпиадалык оюндар сени күтүп аткан туруп алды да. Буюрса биз дагы буга ниет кылып туралы. Жана Нусупбек, сен угалы кандай пландар бар алдыда? Кудай буйруса азыр 2017-жыл негизи менин планымда болчу. Чемпионат Кыргызстанда өтүш керек болчу. Бирок Кудайдын буйругу экен. Чемпионат Кыргызстанда экинчи болуп калдым. Буйруса чемпионат мирге жакшы даярдансак, анан 2018 азиатский игр болот. Буйруса ошого жакшы даярданабыз. Анан мен негизи Олимпиаданы мындай кандай десем, Олимпиадага катышкым келет, катышып, буйруса Кыргызстанга алтын медаль алгым келет. Ошондой ниеттерим бар буйруса. Буюрса, тилектер орундалсын деп айталы, биз дагы кошулалы бул ниеттерге сөз түрдө. Анан баягы кайсы гана спортчу болбосун, кайсы гана спорттун түрүндөгү тармактагы мына ушул балбандар, спортчулар болбосун, баягы кадам таштап алгачкы кызыгып, мына профессионалдык деңгээлде машыгып баштагандан баштап эле сөз түрдө алдыга коюп, максат коюп, анан ошого жараша өзүнүн дагы бир кумирлери болот эмеспи? Анан силердин ушул спорттогу кумирлериңерди билгим келип атат да. Сенин кумириң кайсыл, анан эмне себептен аны тандадың? Менин кумирим негизи Ратбек Санатбаев. Мен Ратбек Санатбаевдин китептерин окуйм. Негизи Ратбек Санатбаев өзү мен билбей калдым, мен анда жаш болчумун, көргөн жокмун. Айтышат негизи өтө кичпейил, ошонусу мага жакса керек деп ойлойм. Анан мыкты спортчу болчу. Ошо Ратбек Санатбаев менин кумирим болчу. Демек, ошого түздөлүп, мына ошондон аркы ийгиликтерди багындыруу алдыда турбайбы? Кудай буйруса. Буюрса. Акжол, сенде ким сенин үчүн кумир бул спортто? Мен ушу кичинекей кезимде Жеңиш агайда катышып жүргөндө жан келгенде Нусуп байке бар болчу ошол жактачы. Нусуп байкени көрүп, сүйүнүп абдан ошол Нусуп байке стимул болчу да бизге. Ошондо эле чемпион болуп жүрчү. Нусуп байкени ошондон кумир тутуп, өзүм байкем болот. Күрөшкөндөр абдан жакчы да. Красиво, мындай бросковый болчу да. Нусуп байкемди көрөшсөм экен деп кумир тутчумун да Нусуп байкемди. Жакшы экен. Ал эми башка өлкөнүн спортчуларынан кайсыл спортчуну жакшы жактырасыңар? Анын тактикасын, күрөштөрүн дегендей. Мага негизи спортчу ушу башка өлкөлөрдөн Раушан Байрамов деген ошонун мага мындай бросоктор жагат. Өзү ал 2 жолу Олимпиаданын экинчи болгон, дүйнө чемпиону, чемпион Европа, ошону кумир деп эсептейм. Жакшы. Акжол, сенде кандай болду экен бул жагы? Иште Өзбекстандык бир балбан бар, Элмурат Тасмуратов деген. Ал аябай жакшы күрөшөт да. Бросковый тактикалары бүт жагат анда күрөшкөндөр. Быйыл Асем Айке менен Затурбек Олимпиадада күрөшкөн. Өзү укса бир аз жаман көрөт болуш керек, ошону күрөшкөндөр жагат да, баары эле билет ошону жактырганын. Жакшы экен. Элмурат Тасмуратов. Жакшы. Эми сөз түрдө баягы силерди мына ушул ийгиликке бир аз буруп, өзүнчө бир нукка бурган бул сөз түрдө машыктыруучу болсо керек. Машыктыруучунун насааты, анын сөзү дагы сиздерге өтүмдүүрөөк болсо керек сөз түрдө спортто. Анан алгачкы машыктыруучуңар ким, анан бүгүнкү күндө машыктыруучуңар тууралуу айтып берсеңер. Акжол. Ошто Нуранов Нурлан деген агайым бар. Анын жардамчысы бар Акбар Али деген. Эки агайым бар ошто. Аларды абдан жакшы көрөм, ошко барган сайын өздөрү сыйлайт, тосуп алып. Биякта биринчи тренерим Сатыбалдиев Жеңиш агай. Анан азыр Майами агайдын колунда тренировка кылам.
Майрам агай ушул 8-класска келгенден бери абдан жакшы карайт, өзүнүн баласындай жакшы көрүп менен айтат. Например, эртең менен кээде тренировка уктап калсам, мен ак жолу келбейсиң тренировкага деп. Азыр жетишпей калдым десем, келе бер тренировка кылып по-любому. Тренировканы пропускать этпеш керек дейт. Ошо агайдын түрткүсү менен күнүнө келип тренировкага агай чалып тренировкага чыкса да приятно. Тренировкага баргың келип, тренировкада бир аз окшошпой атса, башка нерселер менен по-любому тренировканы өтүштү билет да агай. Негизги мотиватор турган сен азыркы учурда. Жакшы экен. Нусуп айтсаң, сенин машыктыруучуларың ким? Менин машыктыруучум биринчи тренерим Сатыбалдиев Жеңиш агай. Восток 5-та кылгам мурда негизи. Азыр данный момент агайым Мамбетов Ратбек агай. Ошонун колунда тренировка кылып, азыр буюрса ошо дүйнө чемпионатына даярданып атабыз. Буюрса ийгиликтер алдыда. Ооба, Кудай буюрса аракет кылабыз. Жакшы экен. Ал эми мында сырткары дагы машыктыруучу жөнүндө сөз болуп калбады. Анан сиздер да көп жерден жеңишти камсыздагансыңар дегенде, анан ушул жеңишиңердин канча пайызы машыктыруучуга таандык деп эсептейсиңер? Маселен, алтын медалды жеңип келдиң Грузиядан дүйнө биринчилигинен. Эми ушул алтын медалдын канча пайызы машыктыруучуңа таандык, канча пайызы өзүңө? Негизи бул жеңишке өзүм жетиштим десем абдан жаңылам да. Бул жеңишке эң биринчиден атамдын эмгеги күч. Эң көп атам эмгек кылат бул жеңишимечи. Бүт режим, условия, бүт баарын атам түзүп берет да. Майрам агай тренировкадан карайт, питаниядан карайт Майрам агай. Үчөөбүз, анан дагы бир туугандарым бар өзүм. Өзүм жетишкен жокмун бул ийгиликке. Бир туугандарымдын, досторумдун, байкелеримдин эмгеги менен ушулардын жардамы менен чемпион мира болдум да. Демек, баарынын колдоосу менен ушул жеңишти камсыздап отурасың. Жакшы экен. Сөз түрдө мына бул суроодон кийин дагы ушул жаралып отурат. Атаандаштык тууралуу жогоруда сөз кылдык эле. Эми мына ушул Кыргызстандын деңгээлин силер да азыр көптүр билип калсаңар керек. Кыргыздын спортчуларын деңгээлин дегенде, анан биздики менен салыштырып караганда ошол эле кошуна өлкөлөрдү ала турган болсок, казактарда, өзбектерде, тажик, түркмөндөрдө бул спорт кандай деңгээлде өнүккөн? Силердин оюңар боюнча. Аларда кандай спортчулар бар? Аларда бул спорт дээрлик кандай абалда деп ойлойсуңар? Негизи мисалы үчүн Казакстанга алып кетсек, казактарда жакшы балбандар бар. Бирок биздин балбандар эмес да негизичи. Аларга мисалы үчүн бизге жылына 5 сбор болсо, казактарга 10 сбор болот экен. Алардын просто айырмасы ошол эле да. Аларда международный сбор болот, бирок бизде международный сбор болбойт. Ошон үчүн алар бизден, бирок антсе да биздин балбандар менен бирдей эле да. Жакшы экен. Болгон айырмасы ушул эле. Айырмасы ошол эле. Ал эми мисалы мына ушул спортчунун дагы ийгиликке жетишүнө, жогоруда ак жол айтып өткөндөй баардык жактан колдоо болуш керек да. Ал эми кээ бир учурда мына ушундай таңсыздыктар болуп калат, же болбосо бут тосуулар болуп калат дегендей, же кандайдыр бир мүчүлүштүктөр, кемчиликтер болот дегендей, ушундайлар болобу сөз түрдө спортто? Ооба, андай учурлар көп эле болот. Мисалы үчүн биз 2015-жылы Бразилияга кетип атканда бизге акча чыкпай калган. Ошондо мен үйдөгүлөр эле мага өздөрү чыгарып беришкен. Мен канча эмгек кылдым, калып калсам уже менин эмгектерим жөн эле тек кетип калмак. Бирок келгенде эмес, кайра акчаны чыгарып беришкен да. Ошондой да учурлар болот. Учурунда демек бир аз көңүл бурулбай калган. Ошондойлар көп эле болот негизичи. Ал эми ак жол, сенин оюңча кандай кемчиликтер болушу мүмкүн спортто? Мен эми жаңы эле кадеттен мал жашып аттым, көп деле турнирлерге чыккан жокмун. 2 жолу Айза, 1 жолу Милге бардым. Биринчи жылы Айза барганда 2015-жылы Индияда болгон. Почти баары эле арзан болгон, билеттер, жатакана. Бияктан государство чыгарып берген мага. Кийинки жылы Айзага да Майрам агай өзү тапкан. Мен да пока андай бут тоскула боло элек. Андай болбой эле койсун деп айталы буюрса. Анан кийинки суроо мындай болсун. Эми эл аралык мелдештер тууралуу дагы сөз болбоду жогоруда. Анан Нусупбектен баштайлы. Дагы кандай эл аралык мелдештерге катыштың? Өзүңдүн баягы ийгиликтериң тууралуу жалпы кыргыз журтчулугуна айтып берсең. Мен негизи 2011-жылы ошо дүйнө чемпионатынан 5-чи болгом. Андан соң бир айдан кийин трехкратный олимпийский чемпион бар, Александр Карелин деген. Ошонун мелдешине барганбыз. Ал жактан мен биздин Кыргызстанга эң биринчи жолу биринчи место алгам. Ошондо абдан кубанып, мындай аябай жакшы ощущение болгон да. Анан 2012-жылы чемпионат Кыргызстанда уткам. Анан Азиядан 7-чи болуп калгам. 2013-жылы болсо
Сербияда өткөн дүйнө чемпионатынан 3-чү месте алгам. 2014-жылы Борис Гуревичтен мелдеш болот. Ошол жактан 1-чи орунду ээлегем. Андан соң бир 2 айдан кийин болуш керек. Астанага барганбыз. Астанадан да 1-чи орунду ээлегем. Международный церемониялда жакшы күчтүү турнир. 2015-жылы болсо чемпионат Кыргызстандан 2-чи болуп калгам. 3 ай даярданып 5 спор көргөнбүз. 5 спордон кийин Бразилияга барганбыз дүйнө чемпионатына. Ал жактан 7-чи орунду ээлеп калгам. Өзүм ашып калып койгом, 2 секунд калган утулуп калгам. Андан болсо 2016-жылы мен үчүн аябай эле жемиштүү жыл болду. 2000 августта өткөн Эдвард Никифоров деген турнир болот Владимирде. Ошол жактан 3-чү орунду ээледим. Андан соң бир жумадан кийин Иранга бардык. Ал жактан болсо 5 мелдеш күрөштүм. 5 схватка күрөштүм. Ошонун 5-өөтөн жеңүүчү болдум. Андан кийин болсо Баяман Эркинбаевдин турниринде күрөштүк. Ал жерден биринчи орунду ээледим. Андан кийин бир айдан кийин эле чемпионат Кыргызстан болду. Андан да 1-чи орунду ээледим. Анан чемпионат Азия болду июнь айында. Ал жактан болсо 2-чи орунду ээледим. Андан соң болсо 3 айдан кийин Франция шаарында дүйнө чемпионатына бардым. Ал жактан грузин балбаны менен Заухот 8-7 эсебинде утулуп калдым. Ал жерден өзүм 20 секунд күт койсом, балким дүйнө чемпион болмокмун деп ойлойм. Ошентип анан Заухот утулуп калдым. 3-чү местага итальянец балбанды 7-3 эсебинде уттум. Андан соң 2 айдан кийин Турцияга бардык, Стамбул шаарына. Ал жактан 1-чи орунду ээледим. Кудай буйрса ойлойм, бул жеңиштерим башталыш эле болуш керек деп. Мен азыр буйрса да жашмын, буйрса да эмгек жасайбыз. Ашып барып иштейбиз, кудай буйрса. Жакшы экен. Ал эми ак жолду билели деп атабыз. Кандай эл аралык мелдештерге, турнирлерге катышып, анан кандай орундарды багындырдың? Мен ушул 10-чу класстан баштап чоң турнирлерге чыга баштадым. Ага чейин майра негедир чыгарбайт болчу чоң турнирлерге жашсың деп. 10-чу класста Ахмедов болду, кайрылы. Аны чемпион болдум, 58 килограмм салмак. Ал Ахмедовду уткандар Москвага Гуревичке барат да. Типа отбор бул турнир. Анан Гуревичтен утулуп калгам 3-чү орунга. Андай жаш болчумун. Кийинки жылы анан ортодо дагы международный турнирлер болгон. Кичинекей эле Казакстанда, Астанада, Алматыда ошондой турнирлер болгон. Аяктан чемпион болдум. 10-чу класстан баштап утулган жокмун да соревнования. Анан 11-чи класста уже Гуревичке кайра барып 69 килограмм салмак болгондо ошондо 1-чи орунду алдым да. Ошондо өзүмө ишенич пайда болуп уже буюрса быйыл Азияны да мирди да утам деген ишенич пайда болгон да ошондо. Ал турнир уже чемпионат мирдин уровенинде өтөт. Аябай участниктер көп болот. Конкуренция көп. Россиянын эле уже фавориттер көчөт да. Ар бир веске куй там мындай башка веске түшпөйт. Өзүнүн весинин фавориттери түшөт ар бир веске. Ошол турнирди уткам. Чоң турнирлерден ошол эле меники. Ири турнирлерден ошолор, Ал эми мына ушул экөөңүздөр тең азыр карап отурсам дагы ошол эле учурда жеңиш менен жеңилүү дагы бар да, экөөңүздөрдө теңчи сөз түрдө. Бул каалаган кандай күчтүү спортчуда кездешүүчү процесс. Анан ак жолдон сурагым келип атат. Жеңилип калган учурда бул абалдан кантип чыгасың же болбосо жеңилип калуу сен үчүн эмне бул? Мен ошо 10-чу класска чейин жеңилип калып 2 күн 3 күн ыйлап өзүмө келе албай, ошо тренировка кылгым келбей, кайра агай чакырып калып болчу. Атам айтат болчу, тренировкага бул эчтеке эмес, кичинекей эле турнир. Ошентип 8-9 класс утулуп эле жүрдүм. Анан 10-чу класстан бир ачылып, ошо 10-чу класстан бери кудайга шүгүр утула элекмин пока. Ортодо бир соревнование болгон Иранда. Болгарияга утулуп, 3 схватка утуп, бир схватка утулуп калгам да. Ошол эле срыв болуп атат да ортодо. Ал эми Нусупбек айтсаң, сен үчүн утулуу эмне спортто? Негизи утулуу деген аябай эле жаман. Ушунча даярданасың, канча эмгек кетет. Анан өзүң ошибкаң менен утулуп каласың. Анан үйгө келесиң, жаман аябай башкача болосуң, үйдөгүлөр күтөт. Алтын күтөт, бирок сен мисалы үчүн кол алып каласың, же вообще эле утулуп каласың. Үйдөгүлөр менен чогуу абдан мындай башкача болуп, чогуу кызагып атабыз да. Ошондой кылат. Демек утулуу чындыгында утулуу
аябай эле жаман чынын айткандачы. Спортто негизи жакшы эмгек кылсаң утулбайсың деп ойлойм. Ак жолго чоп, мисалы үчүн Ак жол непобежденный 2 жылдан бери. Ак жол ушундай эмгек жасайт, ошого да чемпион деп ойлойм мен. Жакшы экен. Анда эмесе кадырман замандаштар, биз болсо эфирибизди мындан аркы сапарында улантабыз жана Нусупбек Топчубаевдин дагы кезектеги мына ушул ийгиликтери жана ошондой эле мына ушул бардык видеолор тууралуу сиздерге кыскача ролик жасаганбыз. Анда ошого назар салып туруңуздар. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мына ушундай кезектеги мына ушул спортчулардын дагы ийгиликтери менен дагы видео жүзүндө таанышып алдыңыздар. Биз болсо сапарыбызды улантабыз. Биздин убактыбыздын бүтөрүнө дагы аз гана саналуу гана убактар көз ирмемдер калган экен. Ошол себептен калганын жемиштүү түрдө майк менен улантууну дагы көздөп отурган чагыбыз. Анан сиздер үчүн негизи спортчу үчүн жеңишти камсыздоо үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек негизи спортчу? Өзүңүздөр ушу менен аралашып жүргөндүктөн мындай силердин өзүңүздөрдүн оозуңардан уккум келип атат да. Кандай сапатка ээ болуш керек? Жеңишти чемпион болуш үчүн, жеңишке жетиш үчүн спортчуда? Мен негизи ойлойм, биринчиден кичпейил болуш керек. Адамдарга жакшы мамиле жасаш керек. Анан ошондо ойлойм, Кудайым берет болуш керек депчи. Ушул негизги сапаттар деп ойлойсуң? Ушуларды ойлойм да мен негизи. Жакшы экен. Акжол, сенин оюңча кандай сапаттарга ээ болуш керек чемпион спортчу? Ошо эң главный түз жүрүп, адамгерчиликтүү болуп, ошо койгон максатыңа эмгек, талыкпай эмгек кылып,
агайдын ата энең айткан кылыш керек. Демек ошо менен эле ийгиликке жетсе болот да. Жакшы экен. Ал эми эгерде мына ушул спорттон башка тармакка кеткиле деген бир өзүнчө ушундай бир мисалы айта турган болсок, анда кайсыл тармакты тандап же кайсыл кесипти тандап кетет элеңер эгерде спорттон башка болсо? Спорттон бөлөк азыр аны пока ойлой элекпизбиз, негизи чынын айтканда. Буюрса ойлонуп көрүш керек экен. Жок. Сен кайсыл кесип тандап кетет элең? Спорттон башка кайсы тармакка жакынсың өзүң? Мен буюрса алдында койгон максаттарыма жетсем, ушул олимпийский чемпион болсом, анан дальше өзүнчө бир койгон максатым бар дагы. Ошол тармакка өтөм кийин. Буюрса. Жакшы. Ал эми мына ушул чындыгында спорт чоң жоопкерчиликти, мекен алдында чоң жоопкерчиликти талап кылат да. Силер анткени баягы чет өлкөгө Кыргыздын желегин желбиретүү үчүн, чемпион болуп келүү үчүн, намысты бекем сакташ үчүн барып келесиздер. Анан чындыгында кыйынчылыктар болот, мындай жоопкерчиликти алуу да кыйын. Анан кээ бир учурларда жеңилип калган учурлар болот, кыйын күндөр болот дегендей. Мына ушундай учурларда спортко келип калганыңарга өкүнгөн күндөр болду беле? Баштар. Ак жол баштай анда. Эми чет өлкөгө чыкканда эң эле кыйын адаптация болуш, жол жүрүш да. Анан вес кууган абдан кыйын. Вес кууганда эмне 10 кг вес кууп, кайра бир күндөн кийин күрөшүп, веске түштүрүп, эртеси эле күрөшөсүң да. Мен 10 кг кууп көргөм 2015-жылы. Анан веске түшкөндөн кийин ал жакта тамак жок болуп калса да кыйын да. Бияктан тамак алайын десең болбой калат алда. Ошон үчүн өзүбүздө чемпионат айза болгондо учурдан пайдаланып калып, өзүбүздө күрөшүп калсаң, сонун бүт условия болот, медицина деле болот. Азыр, например, чемпионат айзага кетип атабыз. Капельница сайып бере турган медсестрабыз жок биздин. Башка мамлекеттерде бар болот да. Өзүбүздө болсо бүт бар, өзүбүздө болот да, тамак болот, медицина болот. Эң эле кыйын ошол жактары. Кээ бир ушундай учурларды эстегенде сөзсүз түрдө кыйын болот, Ал эми сенде кандай болду экен бул жагы? Спортко келип калганың өкүнүп калган күндөр болобу? Жок, мен кайрадан спортко келгениме абдан кубанычтамын. Спорт негизи адамды оңдойт экен. Спортто эң главный ошол жакшы машыгыш керек. Ошондо жакшы результаттар болот. Спортко келгениме өкүнбөймүн. Жакшы экен. Ал эми мына ушуга чейинки ийгиликтериңер менен тааныштык. Анан спорттон эмнени ала алдыңар? Спорт эмнени үйрөттү? Дегиле ушуга чейинки баягы түшүнүк менен карап алганда спорт деген эмне деген суроого жооп берип көрүлүчү? Мисалы үчүн биз спортко келгенден баштап, чынын айтканда, спортчулардын почти 100% эле баары намаз окуйт. Биз мисалы үчүн спортко келбегенде балким намаз окуя алмакпыз деп ойлойм да. Спорт негизи жакшы нерсе. Азыр кичекелердин баарына түрткү болуп, баарына жакшы советтерди айтып, машыгуу спорт залдарга чакырыш керек баарын, мен ошентип ойлойм. Жакшы экен. Ак жол, сенин оюңча спорт сени эмнени үйрөттү? Сага эмне үйрөттү? Же спорттон сен эмнени ала алдың? Спорттон биз 10 класстын эле мен чоң жетишкендикке жетишип, айлыкка отургам. Айлык аласың, достор менен таанышасың, чет өлкөгө чыгып жер көрөсүң, ата энеңди сүйүндүрөсүң ушул спорттон. Например, спортко катышпасам, балким эч башкача болмокмун. Спортко катышсаң түз жүрөсүң, намазды окуйсуң да, Кудайдан суранып, түз жүрөйүн, имандуу болоюн деп. Көп нерсе спорттун пайдасы деле аябай көп. Например, чет өлкөгө чыгып тааныбаган балдар менен достошуп келесиң. Казакстанда досторум көп менин, башка жакта досторум көп. Кыргыз эли сыймыктанат. Кыргыз элинин сыймыгы болуп, Кыргызстан желегин желбиретип, спортчулар эле таанытат да Кыргызстан желегин. Сөз түрдө. Эми мына ушул ийгиликке жеткирген сиздерде эң биринчилерден болгон эле ошол ата энеңер, бир туугандарыңар, жакын адамдарыңар болсо керек сөз түрдө. Мына ушулар тууралуу бир аздан айта кетсеңер. Анан сөз түрдө аларга да ыраазычылык билдирип коюуга да болот. Акчол. Ошол мен эң эле ушул эмгекти деле кылат атам, ушул бүт баарын мага атам кылып берет да. Атам абдан чоң ыраазычылыгын билдиргим келет. Атам көрүп отурат азыр. Атамдын бир тууган иниси бар. Ал дагы чоң салым кошот менин жеңишиме. Ошол экөөүнө чоң ыраазычылыгын билдиргим келет. Сенин бардык ийгиликтериңе себепчи бул атаң десең, атаң десе болот, Жакшы экен. Нусуп.
Мен негизи ата энеме абдан ыраазымын. Ата энем мени ушинтип карап, баары жактан камсыздап, антпегенде мен балким күрөшпөй алмак эмесмин. Ошо атама чоң ыраазымын мен. Атам ошо спорттун фанаты болгон үчүн мен дагы ушул жерде отурсам эле деп ойлойм. Анан менин дос балдарым бар, досторум, байкелерим, туугандарым, мына ак жол инем өзү мындай мотивация кылып, кээ бирде мисалы үчүн турнирден утулуп калганда мындай кылыш керек, андай кылыш керек деп бизге мындай акылларын айтып турат. Ошо булардын баарына мен ыраазымын. Жакшы, рахмат. Убактыбыз дагы мына ушинтип соңуна чыгып калды. Сөз түрдө сиздерге сөз берели. Каалоо тилек болобу жалпы жана ошондой эле мына ушул жалпы кыргыз элине кайрылуу кылсаңар болот. Мен негизи ошо ата энеме чоң ыраазычылыгымды айткым келет. Ата энеме чоң ыраазычылыгымды айткым келет. Туугандарыма, досторума, инилериме баарына ысык салам. Рахмат. Акжол. Ошо ыйык Рамазан айында баарын биринчиден куттуктап кетким келет. Ушул Рамазан айы менен ушул айда колдон келишинче күнөөнү аз кылып, ибадат кылып, Кудайдан тиленип түз жүрүп, иншалла оңолойлу. Кыргыз эли аман болсун. Иншалла кыргыз элинин желегин желбиретип, кыргыз элин таанытабыз. Буюрса. Анда эмесе алтындай болгон убактыңарды бөлүп, мына ушул студияга келип маек куруп берген үчүн сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Буюрса алдыда койгон максаттарыңар орундалсын, сиздерге даңгыр жол каалайбыз. Буюрса кыргыздын чыгаан мырзалары жана ошондой эле чемпиондор аталышыңарга дагы бир жолу биз дагы ишенип отурган чагыбыз, жана сиздер дагы мына ушул чоң жоопкерчиликти мойнуңарга алып, анан кыргыз элинин дагы эмгегин жана бул үмүтүн актайсыңар деген ишеничибиз чоң. Андыктан бар болуңуздар, ата энеңиздер бар болсун, ден соолукта болуңуздар жана спорттук ийгиликтерди каалайбыз жана рахмат дагы жолу. Кадырман замандаштар, мына ушун менен биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан спорттук самалыктардан жана ошондой эле иш-чаралардан кайрадан амандашканча бар болуңуздар. Кызматта болгон Асылбек Бактыбеков. Сак саламатта калыңыздар.